Музыкалык программасы өз эфирин улантат. Азыркы учурда ушундай бир эмгекчил айымыбыз азыркы учурда бизге конокко келип турган учуру. Анда маселе тааныштырса, жалпыңыздарды таңында таң калтырам. Өз ишим менен сиздер менен бөлүшөм деген биздин Талаш шаарынын тургуну ишкер айым кол өнөрчү Нургуз Дужумаева бизде конокто. Кутматыңыз менен. Саламатсыздарбы? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Анда маселе Нургуз айым мынакей биз ошол столдун үстүндөгү өзгөчө эмгектерди көрүп жатабыз. Бул эмгектерди качандан баштап жасай баштадыңыз? Эң негизгиси идея кайдан келди? Бул негизи мен бала кезден дизайнер болом деп кыялданчымын. Бул хобби катары кээде жасап койчумун да. Өзүм негизи башка жумуш менен алектенем, анан бир проектке катышып былтыр ишкер айымдарды өнүктүрүү боюнча ошо эмеге утканбыз да, грант сыяктуу 200 000. Ошо уткандан кийин ошо мотивация болду десем болот. Машинка алдык. 2 машинка. Именно Булгар иштетем деп алгам да, ошо максатта. Анан ошо жарым жыл болуп боло элек десем болот. Булгардын жаңы баштап проба кылып баштадык да. Кыргызстанда чыккан өзүбүздөн эле алабыз Булгарын. Ошо менен жазып баштадык. Бул эми пробныйлар десем болот. Да келечекте буюрса өнүгөбүз, үйрөнөбүз, өсөбүз дегендей. Бул чыныгы Булгардан айымдар үчүн сумкалар, Айымдар үчүн дагы, мырзалар үчүн дагы жасайбыз буюрса. Жакшы, бул жерде өзүңүздүн брендиңизди көрүп жатабыз, Нурбер деп. Бул брендтин аталышынын тарыхына кыскача токтоло кетсеңиз. Тарых андай деле чоң тарых бар деп айта албайм. Бул сиңдим экөөбүз кичинекей кезибизде кыялданчык. Бир ишканабы же фирмабы эмне ачсак дагы экөөбүздүн атыбызды коебуз деген кыялыбыз бар болчу да. Сиңдим аты Бермет, менин атым Нургуз, ошо экөөбүздүн атыбызды кошуп эле Нурбер деп балалык кыялыбызды чагылдырып койгонбуз. Жакшы. Эмнече Булгарыны каяктан аласыз? Анан кийин могу сумкаларды жасап атканда үлгүсүн каяктан аласыз? Кантип жасалат? Жана айтып кеткендей биздин Кыргызстанда эле чыккан. Өзүбүздүн эле ата мекендик уйлар деп койсок болот. Ошолордон эле жасалган булгарлар. Азырынча ушуну проба кылып атабыз. Анан кийин идеябыз жакшы болуп, ишке ашып кетсе, может чет өлкөдөн да жакшы булгарларды алып каларбыз. Идеяны болсо өзүбүз эле ар ким табитине жараша кээ бир эжелер келет, мага мындай керек эле деп, бери мындай кылып койсо кандай болот деп. Мен оюмду айтам, ал эженин оюн айтат, ошентип эки кишинин эмеси менен, идеясы менен бир эме чыгарабыз да. Кээде мен өзүм эле кыялданып бир эмени жасап койсом, кээ бир адамдарга жаксы алып кете берет белекке. Ошо идея өзүбүздүкү эле. Жогоруда айтып калдыңыз, мырзалар жана айымдар үчүн да ошондой эле жашкырак өзгөчөлүккө дагы карап тигет окшойсуздар. Жалпы ошол канча түрү бар? Ошол булгардан жасалган куржундардын дейли. Түрүн антип деле бөлбөйм, кандай идея келсе ошого жараша жасай беребиз да. Анан бир түр менен чектеп койгон болбойт да, анткени ар бир адамдын табити башка дегендей. Канча адам түрү көп болсо ошого ылайыктуу жасайбыз да, буюрса. Табитке жараша. Анан ошол сумкалардын ыңгайлуулугун айта кетсеңиз, кандай өзгөчөлүктөргө ээ? Алып көрсөтүп, мындай тигилет, мунун сапаты жакшы, же болбосо салгандан ичинде кандай бир кутучалары бар ичинде деп дагы көрсөтүп кетсеңиз болот да. Могу сумка бул айымдарга да, мырзаларга да универсал турган. Бул көбүнчө мындай повседневный не деп коет кыргызча? Колдонгонго, күнүмдүк колдонгонго ылайыктуу. Телефон, анан кийин ежедневник салганга ылайыктуу да. Ичинде да куржун деп коем, чөнтөктөр бар. Студенттер үчүн дагы сабакка көтөргөнгө да ыңгайлуу. Ошого да ыңгайлуу. Бу жерде эмеси бар, арт жакта чөнтөктөрү да бар мындай. Эң сон илгичи дагы бар, өзүнчө илгичи да бар. Бунусу чечилет, кайра тагылат. Могу паспортко, муну көбүнчө чет өлкөгө кетип аткандар алат. Паспортко сырт. Бул эркектерге да, аялдарга да кетип берет. Могул дагы универсальный, азыр көбүнчө чөнтөккө ылайыктуу. Мырзаларга да, айымдарга да. Калгандар уже айымдарды кылып коет да. Дагы кандай бир өзгөчө үлгүнү иштеп чыксам деген өзүңүздүн кыялыңыз бар? Кыялымда ошо эме болуп атат, кичине булгар алган жактан бул аябай эме экен да, расходу чоңураак экен да. Материал болсо да арзан түшөт да, алып туура эмес кылып алсаң да ичиң оорубайт да. Бунунку кымбат болгондуктан мындай
эксперимент кылганга кичине эмерээк возможность азыр пока болбой жатат. Татаалыраак. Убакытта үй бүлөлүк абалга байланыштуу кичине эме болуп атат. Балдар кичекей болуп, келечекте токулган сумкалар жасайын дегем, именно кожадан, булгардан жасалганчы. Ага көбүрөөк булгары узун, чоң эмеде көлөмдө керек болуп атат да. Азыр мен алган көлөм эмем аз эле болуп атат. Например, мондайдан 2-3 алсам, аны майдалап кесип салсам эме болбой калат да. Женар эмес, же бер эмес, көп эме болбой жатат ошого. Булгарыны бүгүнкү күндө сиздин талабыңызга дейли, сапаты жакшы булгарын тапканга бизде Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар бекен? Азырынча бар, өзүбүздүкүн эле алып колдонуп турса болот. Анан кийинчерээк прям аябай жакшы өнүк баратсак, чет элдикин да көрсө болот да. Бирок биздики жаман деп айтканга эмем барбайт да. Биздикин деле сапаты жакшы. Иштегенге да ыңгайлуу, жумшактыгы. Жумшактыгы бул ар кандай жумшактык да бар. Өзүңө ыңгайлуу аласың да, например, ремень жасай турган болсоң, ремеңге ылайыктуу калыңын аласың. Сумканын түрүнө жараша анда калыңдыгын өзүң тандап аласың да. Жакшы, ошондой өзгөчө сапаты жакшы, узакка кызмат кылчу ошол айымдар үчүн башыкчаларды тегип жаткан экенсиз. Ал эми кандай сатасыз? Кайсыл жакта сунуштайсыз? Сиздин кардарларыңыз сизди каяктан тапса болот, кардарларды каяктан табасыз деген суроо. Меники көбүнчө сырт жакка алып кетип атат, сырт жакка кеткен сырт жак чет өлкөгө чет өлкөгө кеткен мекендештерибиз билекке алып кетишет көбүнчө. Шаар ичинде көптөр деле билбейт азырынча. Анан сыртта Германияда сиңдим бар, ошол бияктан жасагандарым чогултуп алып кетет, ошол жакта биздин мекендештер эле кайра сатып алышат да. Ал жактагылар көбүрөөк баркташат, өзгөчө мондай шоперлерди күнүмдүк жашоого ыңгайлуу деп алышат да. Эми ушуну кожадан тигип бергиле деп суранышып атат. Национальный мындай орнаменттерди кошуп, шоперлер тигебиз да. Шопер сумкалар бар болчу, кожадан ошолорду бияка алып келгенге эме болбой калды да, возможность болбой калды. Чет өлкөгө көбүнчө кетет дедиңиз, кардарларым ошол жакта дедиңиз. Эми көбүнчө орнамент түшүргөнгө да аракет кылып атасызбы? Ошого сизде машинкаңыз дагы барбы? Сайма түшүрүү, өзгөчө кыргыздык экен билдиргенге өзгөчөлүктүү. Ооба, сайма машинка бар, бирок ал материалга эле кетет да. Именно кожага андай машинка болбойт. Кожага түшүрсө монтип кесип туруп эле, мурдакы шырдактыкындай вариант менен эле кесилип анан тигилет да. Жакшы, ал эми мынакей биякта булгарыбыз жөнөкөй кездемеден да жасаган экенсиз. Буга сурап талап кандай? Буга суроо талап көбүрөөк чет өлкөдө. Анткени бул күнүмдүк жашоодо жууп кайра колдонгонго аябай ыңгайлуу да. Анан бүктөп дагы сумкага салып, керек жерден алып чыгып, салып кете бергенге ыңгайлуу да. Ошон үчүн буга суроо талап жакшы эле. Жакшы, буну өзүмдүн хоббим деп калдыңыз, сумканы тиккен. Бирок хоббиден мурда да кандай бир билим талап кылса керек. Булгар менен ар бир эле адам иштей албаса керек. Окудуңузбу же онлайн окутууларга катыштыңызбы, семинарларга катыштыңызбы? Билимиңизди кандай өркүндөттүңүз, кайсыл багат? Мен негизи кол өнөрчүлүк жагынан эжемден алдым десем болот. Эжем буга чейин кийизмен иштеген. Анан мен негизи эле бала кезиктен эжемде да, менде да мындай кызыгуу бар болчу да. Экөөбүз ошондой эле кызыгып, бирибизге жардам берип эметип жүрчүк да. Анан кийин эжем иштегенде мен да кызыгуум көбүрөөк пайда болуп, алгачкы кызыгуум ошо эжем менен алдым. Именно булгары боюнча бул өзүмдүн кызыгуум боюнча эле да. Өзүңүздүн кызыгыңыз менен эле аракеттер болуп атат да. Эми айтсаңыз, бул жерде баягы оңоюнан татаалына чейин түрлөрү бар экен. Эң оңою анан эң татаалын жасоого канча убакыт коротосуз жалпы? Эң оңою алда эми паспортко паспорт салгычтар бат эле 1 саат, 1,5 сааттын тегерегинде болот да. Даяр болот. Кыйын кээ сумкалар бар, например, мен мон жеги аябай катуу да. Катуу болгондуктан буну 3-4 күндөй тиккем да. Ол жерлер аябай катуу тигилишичи. Буга баары эле чыдай бербейт. Кыздарым деле бар, бирок алар мон жээктерин тигип чыкканга алы жетпей калат да. Кыйыныраак да бул. Жээктерин кол менен тигесизби же? Кол менен тигилет. Машинка албаса керек муну. Жок, машинка албайт, мун баары кол менен тигилет. Могуларды да бүктөп кайра буга киргизип чыгыш үйрөнүп аткан кыздардын колунан келбейт да. Ошон үчүн бир күн кечке киргизип аласың, анан экинчи күн ылайыктап темирге отургузасың, анан кийин кайра үстүнөн
чоң эмгекти талап кылып турбайбы? Кол менен тийип чыгыш керек да. Чоң эмгекти талап кылганга жараша демек баасы да жогору болсо керек. Баалары канчадан үйдө башталат? Баалары 500дөн 5000ге чейин азырынча да. Азырынча биз мындай кетирген материалдарыбызга эле ылайыктап алып атабыз. Анан бара-бара биз дагы мындай не деп коет? Бааны жогорулатасыздар. Жок, опыт алып калгандан кийин, тажрыйба алып калып, качествосын дагы жакшырткандан кийин баалар кичине өзгөрөт. Жакшы. Жогоруда айтып калдыңыз, ошол кыздарга кыйыныраак болот деп. Демек бүгүнкү күндө шакирт тарбиялап жатасыз, э? Жардамчы кыздарым бар. Канча кызды иш менен камсыз кылдыңыз? Азыркы учурда бир кызым бар. Постоянный жумушта. Анан эгер заказ болуп калса, дагы бир жардамчы келин бар. Демек күндүгө ушундай Булгардан сумкаларды тиге бересиздер. Ооба. Ал эми өзүңүздү соц барактан да жардам аладыңызбы? Эгерде биздин көрүп жаткан көрөрмандар балким сизди соц барактан тапсак болобу, дагы да болсо байланышка чыксак болобу, ошол Булгардан сумкаларды буйртма берет элек деген болсок, каяктан тапса болот? Талас Булгары деп Instagram ачкам, ошол жактан тапса болот. Аякта кызыккан өзүңүздүн катталышыңыз көппү? Ооба. Көп деп айта албайм, бар. Кызыккандар бар. Кызыккандар. Жакшы. Келечекте ушундай Булгардан жасалган сумкаларды сатуу максатында дүкөн ачсамбы деген идеяңыз жокпу? Бар. Кыялыңыз? Албетте бар. Буюрса Таласта Булгардан жасалган, Кыргызстандын ичинде алдыңкылардан болгон магазин ачсам деген тилегим бар да. Сонун. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, буюрса ишиңиз оңунан болуп, келечекте ошо Талас жергесинде чоң дүкөн ачыңыз, э? Булгардан сумканы каалаган айымдардын бардыгы бир гана сиздин дүкөнүңүзгө кадам таштаган болсун. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Учурдан пайдаланып жалпы Талас элине өзүңүздүн кайрылууңуз болсун, келиңиз. Эркен микрофон. Элге эң биринчиден тынччылык каалайм. Элде тынччылык болсун, ынтымагыбыз бекем болсун, өнүгөйлү, өсөйлү, ийгиликтүү ишкерлер да көп болсун. Ошо сиздерге да ийгилик, ишиңиздерге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Албетте ишкерлер көп болсо, өлкө экономикасы өнүгөрүн дагы эске салабыз, урматтуу телекөрүүчү. Эгерде сиз дагы кандай бир хоббиңиз бар, бирок ишкерликти баштай албай жаткан болсоңуз, мына бүгүнкү биздин айымыбыз сиз үчүн түрткү берет деген ойдобуз. Ар дайым аракет кылган болсоңуз, аракеттин артында ийгиликтин жараларын да унутпаңыздар. Ал эми таңда бизге келген коногубузду дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Айымдар үчүн Булгарыдан өзгөчө сумкалардын түрүн тегеп сунуштап жаткан бизде ишкер, кол өнөрчү Нургуз Жумаева болду. Таң Талас маалымат музыкалык программасы дагы да болсо эфирдин алдына көздөй жагымдуу жаңылыктарга кезек бермейин улантабыз. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү күндө бала бакчада өзгөчө канаттуулардын түрү багылып, жалпы биздин тарбиялануучуларды келечек ээлерин эмгекке үйрөтүү максатында жаша программа ишке ашып жаткан экен. Мына ушул туурасында алдыда кеп болмокчу.